Кыяматка чейинки достук. Мен Абдуллах менен хадис илимин үйрөнүп жатканда таанышканмын. Ал мени көпчүлүктүн алдында коргогону эч эсимден кетпейт. Кол жазмам жакшы болгондуктан негедир китеп көчүргүм келе берчү. Кээде сабак даярдаганга убактым жетпей калчу. Бир күнү хадистен сабак кылбагандыгым үчүн устазым катуу жазалады. Башка балдар менен сүйлөшпөй койду. Ал учурда сабак даярдабаган бала менен башка балдар сүйлөшчү эмес. Анткени зээним начарлап кетет деп коркушчу. Бирок Абдуллах мындай кылбады. Мага достук мамиледе болду. Жаш болсок да 6 жаштабыз. Өзүбүзчө достошуп калдык. Мени таң калтырганы аны Куранды жана жүздөгөн хадисти жаттап алганы эмес, анын кайраты, коркпостугу жана зээнинин күчтүүлүгү эле. Укканын уккандай, көргөнүн көргөндөй жаттап алчу. Бир күнү мечиттин алдынан өтүп бара жатканыбызда имам узун дуа кылган соң салават айтты жана Куран-ы Каримден бир нече аятты окуду. Абдуллах, мен толук жаттап алдым деди. Ишенбедим. Бул сөздү айланабыздагы адамдар да угуп калды. Алар андан жаттап алганын айтып беришин сурашты. Абдуллах имамдын айткандарын дал өзүндөй кылып айтып берди. Арадан бир ай өтүп, ынак досторго айланды. Жазууну жакшы көрүшүмдү билип, жазыла турчу сабактарын мага берди. Ал болсо устаздын айткандарын өзүндөй кылып кайра мага айтып берчү. Биз ушинтип достошуп кеттик. Абдуллах көптөгөн риваят жана хадистерди айтып берет. Мен болсо эринбей жазып алам. Ошондуктан мен анын эң жакын досуна жана жазуучусуна айландым. Аз убакыттын ичинде бирге окуган балдардан илимде өтүп кете баштадык. Бир күнү устаз бизди башка мугалимге жөнөттү. Ушул күндөн баштап илим издеп жолго түштүк. Алгач Хорезмде айланып илим алдык. Анын илимге болгон сүйүүсү күчөй берди. Сабактан сырткары жебе атып, кылыч ташып жана сууда сүзүү менен алектенет элек. Ал күрөштө да башкалардан өзүп кетти. Ат үстүндө мээлеп жебе атууда, кылычты сууда сүзүүдө ага тең келе тургандар аз болчу. Чоңойгон сайын ар тараптуу жетилип барды. Ал Куран-ы Каримдин тафсири, хадис шарифтин түшүндүрмөсү жана түрдүү маселелер боюнча Хорезмдагылардан алдыга өтүп жатты. Бир күнү мага Абдусалам устаздарын илим алуу үчүн Иракка барышым керектигин айтты. Сен мени менен бирге барышыңды каалаймын. Сендей жакын жана жазуучу достун каяктан табат элем деди. Мен дароо жооп бере албадым. Анткени ата-энемден сурашым керек эле. Үйгө келип, аларга максатымды айттым. Атам эч экиленбестен, бара бер, дүйнө кес, аалым бол, из калтыр. Сенден кийин келе турган адамдардын жашоосун жеңилдетүү үчүн мээнет кыл деди. Апам ыйлады. Биз 4 бала болсок да, апам мени өзгөчө жакшы көрчү. Бирок атамын оюна каршы барбады. Мага дуа кылышты.